Burada saadet. Saat geldik. Benim şu jaylığa çıkkanımızga 13 yıl boldu. 13 yıldan beri tab şu 5 saat kımız kılıp içkenge darıçılıkka ele şu kımız kılabız. Bu sawa bu kımız dayalay turgan bunu uydun terisinden jasayt. Bunu atayın özünün жасай турган адамдар бар, тигишет буну, өздөрү тигишип, штап беришет буну. Жаңы шымалында жакшы болот бул. Буну ачтабыз, биринчи ошол тагына көрүнгө деп коет, ошо көрүнгөсүнө бээни саап келип сүтүн коюп буга тынбай мынтип бышып турабыз. 200-500'den tınbay bışıp da açıtıp kımız kılabız. Gününe 4 yolu 5 yolu sayыбыз şunu. Oşadan kımız kılabız. Burada şu malal menen tirçilik kılabız. 10-12 жылын аркыл sayыбыз малдарды. Малды саап май құрут кылабыз. 4-5 жылдан бери, 3-4 жылдан бери азыр сүт алышып, сүт жакшы болуп атат. Ошол сүтүн сатып, примерно айына эсептесек 40 миңден ашык пул болуп калат. Gününe ошол 50-60 litrге жакын süt satıp 26'dan satабыз şu süttü. Öz-özünүн тиричилигибизге чет жерге барып иштегенден көрө ушул жерде эле ошол мал саап, кымыз кылып эле тиричилик кылтабыз. Май айынан баштап августтун 15-20'larına чейин отурабыз, кээде ошо этегине чейин отурабыз. Кымыздын сезону бул майдын башынан ошо июндун 15-20'larına чейин болот бизде. Үркөр чыкка чейин, себеби ошол майдан июн 15-20 чейин аябай күчтүү болот, жакшы болот. Дарычылык немеси дагы бар мунун. Жөтөлгө, бронхиттерге мунун немеси бар, пайдасы бар, жакшы. Бала чакага ичирсек, кышындасы неме болбойт, грипп болбойт кийиктен. Дары-дармектин ордуна ушул өзү табигый ушудан ичирип, грипптер сәл неме жеңил желпи болот.